Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misir Keci kanalı katılışçıları. 29 noyabr 2022 жыл Жалал-Абад обласы Сузак районуна караштуу Карадария айылына келип калдык. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү алдыңыздардагы улакка чабылган аттын бири бар экен. Ошол аттан сиздерге маалымат берип көрсөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул атыбыздан сатуучубуз өзү маалымат берсин, кайсыл жактан келген, кандай аттардын уруктары болду экенин толук сиздерге маалыматын бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Айтып бериңизчи, бул атыңыздан кандай аттардан болгон, жашы кандай болуп калды азыр? Bunun jaşı жаңасы, эми жазга 2 асы кудай каласа. Жазга 2 асы болуп калды. Азыр 4 жашар. 4 жашар. Буюрса жазга 5 жаңасы 2 асы болуп калат. Бул ат өзүнүн Карадариядан чыккан ат. Ушул жерден эле чыккан аттардан, Бул жакшы аттардын балдары. Атасы өтө күчтүү ат болгон да. Анан буну кече улакка салып көрдүк. Бул жерде улак болду. Кече бас кичине чоң улак болду, улакка салып көрдүк, улактан жакшы. Өзүнүн сынак аты эле ошо сынак ат. Эми айылдын улагы болгон болсо, торпок улак болдубу же теке улак болду? Торпок улак, Бир 1000ден ат аштыбы? 1000 эмес, 800 ат болду, 700 ат болду. Ошол жерге жакшы эле жарап бердиби? Жакшы. Өзүнө жараша. Өзүнө жараша улагы болду деңиз, жакшы. Демек бул жердин аты болгон болсо, өзүнүн эле кыргыз жылкылардан экен, пародасы. Көрүнүшүнө караганда өзү деле билинип айтып деп турат. Бой канча чыгып калат ушул? Бою 1.55. 1.55. Уруенге айтканда. Ден соолуктары ичип жегендери кандай болуп жатат? Кудайга шүгүр жакшы жооп баарына. Баарына жооп, Жаныбар сындары жакшы көрүнөт. Эми бул кыргыз жылкыларына өтө эле бойдун деле кереги жок. Өзү ушундай болгону менен тажал, чыйрак болот. Көздөгөн жерге барат да жаныбарлар. Каккан жериңе жетет. Каккан жерге жетет деңиз. Кичинекей болсо да сойлоп жүрүп жетет экен да. Сойлоп жүрүп жетет деңиз. Өтө жакшы. Жооштуктары кандай мындай минип караганга? Жоош элеби? Теп тиштеп жаман өнөрлөрү жокпу? Жок, андай башы жок. Айы болсо айтып өтсөңүз жакшы болот. Суудаңыз берекелүү болот деп айтып калышат. Өтө жакшы. Аркаңдыктарына аябай жакшы туруп кетти такыр. Демек жоош экен, жаныбар. Аркаңдыктарына Эч кандай жаман өнөрүн көрсөтпөй эле турат. Эмиреке минип бастырып көрсөтүп коюңуз, Мүмкүн болсо чуркагандарынан көрсөтүп. Сиздин колуңузда булгадык окшойт. Жаныбар мингенде өзгөрөт экен да бул. Жаныбар. Мингенде эле кетет экен го. Таза карабайыр кыргыз жылкылары деп айтып жатат. Өтө сон. Токтогондору да жакшы экен. Айткандай жакшы топторго жарап берген ат болсо, бул аттардан көптөгөн бир ийгиликтерди алса болот. Жакшы, кыймылдары өтө жакшы экен. Ыкчам аттардан десек да болот экен. Өтө сон. Болот. Жакшы экен. Ордунан кыймылдагандары, оңго, солго тарбиясы да жакшы болгон экен. Кимдеги мына ушундай кыргыз жылкысы жаш аттардан издеп жаткан болсо, мына ушул атты дагы силерге сунуштап айтып кетебиз. Өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Эми бул атты баасын угуп билип көрөлүчү. Баасын канча дейсиз эми буну? Баасын 230 экен. Сому 230 миң деп атасыз, Муну ошол улакта салып көргөндө ушул жердин балбандары да кызыгып калды дедиңиз. Аларга бербедиңизби? Жок, аларга бербедим. Демек баасы келишпей калган го дейм, Баасы кичине бир аз келишпей калды го. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи жакшы аттар айылдан чыкпайт деп калат. Сиздерге жаккан болсо, мына ушул атты дагы көрүп, туура келген болсо чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот экен. Ушул бир атты көрсөтөбүз, Ооба, бир.
Сіздерге бір аттан маалымат беріп көрсөттүк. Сіздер да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кежи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.